Балдарыңыз менен сиздин мамилеңиз кандай, негизи ата бала катары кандай мындай ынтымакты, кандай тартиптүү кармачу элеңиз? Башка балдарыңыз карманабы? Эмне себептен бул улуу кызыңыз менен ушул маселе келип чыкты? Эмне себептен болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Башка балдарыңыз менен мамилеңиз кандай? Анан эмне себептен кызыңыз менен бул келишпестиктер болду деп ойлойсуз? Бүт эми бул эң чоң кызым да 16-15 жаш, бул жанагындай возрастта переходнойчу. Бул маалда катуураак кармап коюш керек да. Катуураак кармап, бир 18-19, 20га чейин жок дегенде калыптангыча психологиясы, өзүнүн турмуш, өзүнүн жашоо баягы бүт уже азыр мындай олку-солку возрастта. Ошон үчүн ушул маалда эле ушуну катуу кармап коеюн деген эле мындай ниет да. Буга чейинки кичинекей балдарга мен бир дагы мындай жаман айтып тиги бу эркелетип эле, жакшы эле ойнотуп эле жүрмөйм. Мен балдарымды чындап жакшы көрөм. Мен андай массалык маалымат каражатта мени бир зөөкүр зомбул көрсөткөн, бир үй бүлөсүнө күн көрсөтпөгөндөй чагылдырып коюштур. Ал такыр чындыкка дал келбейм. Жакында эле мына мен агамдын баласы той берди. Ошол жака ошо чоң кызым, тияктагы ошо ажырашып кеткен аялдын балдарын баарын чакырдым. Келгиле, той болуп атат. Келе алганы келди, келип албаганы келишти, ойношту, тоодо жыргап, кайра кетишти. Бүт сүрөт менен, дайыл менен, аны менен бардыгы бар. Тууган уруктун алдында, бүт баарынын алдында мен добросовестный, жакшынакай тарбия, өзүм бала чакама жакшы эле тарбия берип келатам. Жакшы окушат, спорт секцияларга катышат. Бардыгы жап-жашынакай, татынакай балдарым бар. Негизи мындай болот го, аталар, ата эне кызматтарды бөлүшөт. Мисалы, спорттук секцияларга барат деп атпайсызбы? Ошолордун чогулуштарына же болбосо ошол спорттук секцияларга ким ташыйт, эмне кылат, ушул айына кайсыл жерге канча акча төлөнөт, ошол кайсыл жактарга барат, бардыгынан кабардарсызбы? Анан ушинтип алып барышып каралашканга да жардам берип турасызбы? Алып барышканга мен чынын айтсам убактым болбойт да. Өзүм алып баргангачы. Анан өзүм мектепке барып, жанагынтип жүрөгүмгө убактым чындыгында меники айтып атпаймынбы? Бала чака көп, мен көбүрөөк иштешим керек. Мен көбүрөөк акча тапканга көздөшүм керек. Анан бирок аябай алар менен киришип катышканга чынын айтсам убактым катышам эгер болуп калса, бирок көбүнчө катыша албай калам, көбүнчө апасы катышат.